بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Ажат өтөгөн учурда кыбыла жака карап олтурбоо. Абу Хурайра радыяллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын Элчиси саллаллаху алейхи саллам айтты: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Эгерде силерден бирөңөр ажатын өтөө үчүн олтурса, анда ал кыбыланы карап олтурбасын. Ошондой эле кыбылага артын салып да олтурбасын. Сахих Муслим. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, ээн талада ажат өтөп жатканда кыбылага карап олтуруу жана кыбыла жака артты салып олтуруу арам экендиги баяндалды. А бирок айланасы жабык болгон жерде же туалеттин ичинде ажат өтөсө, анда кыбылага карап калса да эч нерсе эмес. Буга далил Сахих Бухари жана Сахих Муслимде келет. Абдуллах ибн Умар радыяллаху анхума айтат: мен кээ бир зарыл иштерди бүтүрүү үчүн эжем Хафса радыяллаху анханын үйүнүн үстүнө чыктым. Ошол убакта мен Аллахтын Элчиси саллаллаху алейхи салламды кыбылага арт жагын салып жана Шам тарапка жүздөнүп ажат өтөп жатканын көрдүм. Марван радыяллаху анху айтат: мен Абдуллах ибн Умар радыяллаху анхуманы көрдүм. Ал төөсүн кыбыла тарапка чөктүрүп, андан кийин ошол жерге олтуруп кыбыла жака жүздөнүп зара кыла баштады. Ошондо мен айттым: Абу Абдурахман, билбейсиңби, биз кыбылага карап ажат өтөөдөн тыйылган элек го? Ал айтты: ооба, ээн талада ажат өтөгөндө кыбылага карап олтурууга жана кыбылага артты салууга тыюу салынган. А эгер сени менен кыбыланын ортосун тосуп тура турган нерсе болсо, анда кыбыла жака карап ажат өтөсө эч нерсе эмес. Абу Дауд. Азыркы күндө көп кабаттуу үйлөрдүн ичинде курулган ажатканалар көбүнчө кыбыла жака карап калган. Ал ажатканалардын айланасында тосмо болгондугу үчүн ээн жер эсептелбейт. Мындай жерде кыбыла жака карап ажат өтөсө да күнөө эмес. Экинчи, Кабанын улуг экендиги жана аны урматтоонун зарылдыгы. Анткени хадисте Каба жакты карап зара кылбоого буйруду. Жада калса ажат кылган учурда Каба жака артын салууга да тыюу салынды. Үчүнчү, күндү же айды карап зара кылса макрух эмес. Тыюу салынган нерсе ээн жерде кыбыла жакты карап зара кылбоо жана артты салбоо гана. Андан башка тыюу салынган тарап жок. Кыбыладан башка бардык жака карап ажат өтөсө болот. Адамдар ырым кылып ар нерселерди айта беришет. Айды карап ажат чыгарба, күндү карап зара кылба деп. Бул сөздөрдүн баары жалган. Бул нерселерге тыюу салына турган өкүм шариятта жок. Мусулман адам динде бар нерселерди гана аткарат. Төртүнчү, айтууга уят болгон сөздөрдүн өзүн айтпай эле, аны кыйтып ажат кылуу, зара кылуу деп эле айтып койсо болот. Бешинчи, динибиз бардык иштерге көңүл бөлгөн. Жада калса, ажатканада кантип, кайсы тарапка карап олтуруу керек экендигине чейин үйрөткөн. Динибиз толук, айтылбаган эч бир маселе калган эмес. Мусулман адам ала турган адептердин бүт баарын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саллам үйрөтүп кеткен. Аллах Таала баарыбызды акыйкатка баштасын, өзүнүн динине бекем кылсын. О Аллахым, бизге туура түшүнүк бер, адашуучулардан кылба. Бизди өзүң ыраазы боло турган пенделериңден кылгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи саллам мусулмандарга зарыл болгон адептердин бүт баарын үйрөтүп кеткен. Мына ушул адептердин баарын үйрөнүп, аны менен жашоону Аллах Таала баарыбызга жеңил кылсын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.